качан бул Кыргызстанга жер которуп келгениңизди кыскача токтоло кетсеңиз? Мен дагы ушул улутум кыргыз болот, Жергетал районунан келгем, Тажикстандан. Бул жака жер которгонум өзү 93-жылы болгон. 2007-жылга чейин барып келип ушинтип жашап, 2007-жылы Кыргызстан жаран болуп жашап атам, Кудайга шүгүр. Ушундай сүйкүмдүү, жагымдуу мекенибиздин бардыгына мен аяк кубанычтамын. Эгерде мындай мекен болбогондо биз кайда бармакпыз? Тажикстандан чыгып, анан дагы эле ошол мезгилде Аскар Акаев болгон президент, ага да рахматымды айтам, кабыл кылган. Эгерде Каримовго окшош кабыл кылбаганда анда дагы эмне болмок, аны Кудай өзү билмек. Жергеталдан келген кыргыздардын жашоосунда, Кыргызстандагы жашоосунда ушул ислам дини, исламга берилүү кандай ролду аткарат деп ойлойсуз? Негизи бизде дин маселеси өтө маанилүү орунда ээлеп келген илгертен. Кичинекейинен эле балдарны үйрөтүшүп, орзо карматып, ушундай тарбиялар болуп келген. Анан эми эл болгондон кийин арасында ар кандай болот, бардыгы эле 100% ислам негизинде жашабайт. Арасында бар, бирок көпчүлүгү жалпысынан алып көргөндө бардыгы шарияттын негизинде жашашат да. Анан бирдеке болсо эле келип сурап, шариятка туура келеби, келбейби, көптөгөн маселелер бар го, ошолорду сурап турушат. Ошол негизде жашайт да. Кандайдыр өтө көп таасирин тийгизе алган жок да, Союздун, Коммунисттик партиянын үгүт насаат иштери биздин элге өтө көп катуу таасир тийгизе алган жок. Дин маселеси жакшы. Жергеталдан бул жака көчүп келген кыргыздар бул жакта жүргөн ушу ала толук кыргыздар менен маданий жагынан толук жоорулушуп кетти деп эсептейсизби, же кандайдыр бир көйгөйлөр дагы эле барбы? Ооба, айырмачылыктары бар, байкалып турат. Мен мурда Таластада жүргөм, Таластада эле келгенде өтө өөн учураган. Себеби биздин тарбиябыз диний тарбия болгон. Элибиздин салттары илгерки, кадимки салттар сакталып калган. Бирок бул жакта өтө көп мындай ачык айтып кете турган орусташып калган көрүнүштөр бар да. Ошолор өөн учурайт. Бүгүнкү күндө биздикилер, мен ойлойм, өздөрүнүн салтында эле. Бирок бул жакты кыргызстандык биздин туугандарыбыз да эми акырындык менен өздөрү билип, ушул аракет болуп атат деген түшүнүк бар да менде. Эми баары бир каныбыз бир кыргыздын каны болгондуктан бул тил табышы өтө жеңил да. Ал эми ошол сиз билген бул өзүңүздө жашаган коомчулуктан диний билим алам деп чет өлкөгө барып атайын ошол исламдык чоң университеттерге тапшырам деген жаштар барбы? Эми андай эңсеген жаштар болот, бирок биз аларга айтып атабыз, чет өлкөдөн илим алгыча бизде Кудайга шүгүр көптөгөн алымдарыбыз бар. Союздун мезгилинде жашынып өзүнүн динин сактап келген алымдарыбыз бүгүнкү күндө да иштеп атат. Ушулардан эле билим алгыла деп айтып атабыз. Себеби четке барганда да сөзсүз түрдө, мисалы үчүн биз Тажикстанда жашап келгенден кийин кээ бир сөздөрүбүз тажикче аралашып калган сыяктуу. Булар да чет өлкөдөн илим алып келсе, кандайдыр бир кыргызга жат көрүнүш ала келет деген коркунуч бар да. Ошон үчүн биз аларга айтабыз, ушул жерден эле билим алгыла. Ата бабабыз кандай жашап келген, кандай дин тутунган, динди кандай немелер менен карманышкан, ошондо адашпайт деп ойлойбуз. Ошондой үгүт насааттар жүргүзүп атам да мен өзүм. Бул кыргыздардын Жергеталдан келбесе деле да, мисалы Кыргызстан өзүн алсаңыз түндүк түштүк деп бөлүнгөн болот. Түндүк түштүк деп бөлүнбөсө, керек болсо айыл болуп бөлүнгөн көрүнүштөр бар эмеспи? Ушу жалпы улут деп ой жүгүртсө турган болсоңуз, ушул жөнүндө эмне деп айтар элеңиз? Эмнеге бөлүнөт кыргыздар? Бул бөлүнүп жарылуу бардык эле жерде бар, бир эле Кыргызда эмес. Алып көрсөк, пайгамбар жашаган арабтарда деле бар, коңшуна өзбектерде деле бар, тажиктерде деле бар. Бирок негизи балык башынан сасыйт деп биздин башчыларыбыз, бизди башкарган башчылар жана аксакалдар бөлүнбөсө жаштар эч жакта бөлүнбөйт да. Тарбия ошо аксакалдарга карап кете берет да. Мурдагы көч кайда барса, кийинки көч кайда ошол жерге барат дегендей да. Ал туура эмес, түндүк түштүк деген бөлүнгөндү бөөрү жейт дейт. Бөлүнсөк, эгерде биз түндүк түштүк болгондо түндүгүбүз атын атабаса кээ бирлерге жем болушубуз мүмкүн, түштүгүбүз дагы да жем болобуз. Аягы келип кыргыздар жок болуп кетишибиз мүмкүн да. Бул ачык бардыгы эле билет да. Бүгүнкү күндө бардыгы эле түшүнөт, бирок кандайдыр бир себеп менен акчага азгырылабы, ишкысам мындай сөздөр болот да. Бир комалак, бир карын май чиртет дегенде элдин арасында болот экен андайлар. Жергеталды сагынасызбы? Эмнесин сагынасыз өзгөчө? Жергеталды кантип сагынбайбыз? Жылкы жүргөн жайытын сагынат экен.
айван, а биз адам баласы. Жерге талды өзү эле аты атап турбайбы, жерге тал кыргызча болуп. Бул кыргыздын жери болгондо анан кантип сагынбайбыз. Керек болсо мунун ичинде көптөгөн сырлар бар, муну бирок азырынча сиздерге айтпайм. Анын сагынбай коюу мүмкүн эмес да. Сагыныш керек. Эгерде сен жериңди сагынбасаң, анда мекенди сүйбөгөн катардагы киши болуп каласың. Аны коргогонго эч кандай сенде жүрөгүңдө каалоо жок болот да. Сагыныч болуш керек, болот буюрса. Табияты кандай эле? Укмуш. Тоо таш, суу кадимкидей. Кадимкидей ооба, бийик асказоолор, Кыргызстандын гимниндеги айтылган сөздөр жараштуу жерге талган. Рахмат.